Саламатсыздарбы? Кезектеги президенттикке талапкер менен маегибизди кайра улантабыз. Азыр бизде конокто коомдук саясий ишмер Жаңы Доор саясий партиясынын жетекчиси Улукбек Кочкоров. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Улукбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына бүгүнкү күндө биздин президенттикке талапкерлигин койгон нисандарыбыздын арасында сиздин дагы аты жөнүңүз бар. Бүгүн эң алгачкы биз салт катары болуп келе жаткан өлкөдөгү саясий абалга баа берүү маселесин козгосок, сиз дагы ушул коомдук саясий иштерди алып барып жүргөн киши, жогорку кеңеште эл өкүлү болгон киши катары бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга баа берип кетсеңиз. Тилекке каршы мынау саясий, социалдык, экономикалык жана саясий абал мындай туруктуу, тынч көрүнгөндүгү менен чын-чынына келгенде ситуация мындай жагдай однозначно эмес да. Мындай өртөк чоң бир коркунучтар бар. Бүгүнкү мынау тынчылык бул мындай утурумдук тынчылык десем болот да. Бул бирдемени мындай күтүү алдында баягы бир чоң нерселердин алдында бир күтүү алдында тургандай болуп сезилет. Мен айтаар элем, жагдай жакшы эмес. Көп кооптоно турган маселелер бар. Ошонун алдын ала иштерди жүргүзүш керек деп билем. Ошо сиз жогоруда айтып кеткен жагдай жакшы эмес, бул биздин саясий абал бүгүн кичине опурталдуу болуп жатат деген нерсе, бул көп тармактуу болуп жатат да. Биринчиден бул биздин өлкөдө кийинки күндөрү кооптонуп жаткан экстремизм маселеси, ошо терроризм маселеси. Жада калса акыркы күндөрү коомчулукта байма бай эле ушу бир жардыруу болушу мүмкүн, бир ушундай бир терроризм болушу мүмкүн деген нерсени дагы айтып жатышат, кооптону. Бул биринчиден. Экинчиден, саясий абал жакшы эмес дегенге бүгүнкү биздин саясатчылардын ынтымактыгынын жоктугу, баары эле мен президент болом деп жаткандыгы, баардыгы бир туунун бир түндүктүн астында бирикпей жаткандыгы деп айтсак болот. Ал эми үчүнчүсү деген жогоруда сиз айтып кеткендей, өлкөдөгү биздин калкыбыздын социалдык абалынын начардыгы. Буга бир эле биздин ошол бийлик өкүлдөрү, же болбосо ошол эле депутаттар күнөөлүү, же болбосо ошо биздин жарандар дагы өздөрү бир жакшы жашоого, өздөрүнүн социалдык жашоосун жакшыртууга аракеттенбей жатышабы? Ошол үч суроонун, үч кооптоонун кандай негиздери бар, сиз кандай деп ойлойсуз? Эң негизги мен бул маселеден башталгым келет да. Мен өзүм улуттук коопсуздук кызматында 13 жыл иштедим. Көп маалыматтар бар менде. Тилекке каршы менде болгон маалыматтар Кыргызстандын келечегинде бир мындай жакынкы бир аралыктарда бир мындай чоң бир жагымсыз окуялар болуп кете турган жагдайлар бар десем болот. Анан да мен бир нерсени баса белгилеп айтып коюшум керек. Биз улуттук коопсуздук кызматында иштеп атканда мамлекеттик башкарууга мынау бизнестин адамдары, коммерсанттардын келүүсүнү биз улуттук коопсуздукка мындай коркунуч катары биз баалап келгенбиз буга чейин. Себеби алардын андай кишилердин келүүсү менен баягы мамлекеттүүлүк жок болуп кетүү мындай коркунучу бар да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде мына мамлекеттик бийлик мына эки революциядан кийин жакшы нукка түшпөстөн ар кандай мындай даярдыгы жок. Мамлекеттик түзүлүш боюнча, мамлекеттик башкаруу жөнүндө жакшы мындай тажрыйбасы, даярдыгы жок адамдардын келип калышы коомдо болуп аткан ар кандай баягы коопсуздукка таасир этчү коркунучтарга мындай ошолор адекваттуу бир реакция бере албай атат. Ошого бир мындай чечим ала алышпай атат десем болот да. Баягы управленческое решение дейт. Ошол ситуацияны мындай жакшы анализдеп, ошого жараша мындай чечимдерди кабыл ала албай атат деп айтсам болот. Бул мындай акырын барып отуруп бир мындай бир күн бул уже ачыкка чыкканда, анда уже Кыргызстаныбызда дестабилизация болуп, бир мындай жагымсыз бир нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Көп коркунучтар бар. Мына сиз айткан маселелердин баардыгы бул азыр мындай баягы толуп баратат да, баягы биздин немебиз толуп бир күн барып ашып ташат, жарылат же болбосо. Ошондо эгерде биз мына мамлекет башына
чыныгы мекенчил ушу мамлекеттик башкаруу боюнча, мамлекеттин түзүлүшү боюнча терең түшүнүгү бар, кесипкөй тажрыйбасы бар адамдарды алып келбесек, ушулар өз убагында жакшы бир мындай туруштук бере албай, ошол жагдайды бир жакшы жөнгө салып кете албай калышы толук ыктымал. Ошондон улам мен айтып атам, мынау азыр бизде болуп аткан коомдогу болуп аткан процесстер булар акырындан барып бышып атат да, акырындан барып ошол бир күн ачылып жарыла турган жагдайга келе жатат десем болот. Мындан келди биз ошо кадрларды туура эмес тандоо менен бүгүн ошо мамлекеттин бир топ мүчүлүштөрү болуп жаткандыгы деген ойдо экенсиз. Мен билишимче сиз ушул эл өкүлү болуп турганда дагы көбүнчө ушул чек ара маселелерине көп көңүл буруп, биздин чек араларында коркунучта экенин айтып кетип жүрдүңүз эле. Ошол жөнүндө да коомчулукка азын аулак сөз кылып берсеңиз. Албетте, ар бир мамлекет өзүнүн негизги атрибуттары бул ошол гимн, герб менен, желек менен биргеле анын чек арасы болуш керек. Тилекке каршы биз 30%-й жерибиз мындай такталып элек. Биз мындай чектеп, ошолор менен бир чечип алып элекпиз да. Анан ошондон улам ар кандай чыр чатактар келип чыгып жатат. Ошол жердеги адамдар дагы мындай бир ыңгайсыз акыбалга салып, мындай күнүмдүк бир жашоодо бир мындай жагымсыз нерселер пайда болуп атат да. Ошондон улам бул жерде дагы бир топ маселелер бар. Мен айтайын дегеним, негизги мына коомубузда баягындай контролдолбогон ар кандай процесстер жүрүп атат да. Мамлекет ошол процесстер бүгүн мындай ачык айкын бир коомго же болбосо мамлекетке кедергиси тийгизип мындай таасири болбосо дагы бул өз убагы менен берет. Мен ошону айткым келип жатат да. Ушул эле коомубузда ар кандай жамаатташуулар пайда болуп атат. Ошо жамааттардын ортосунда тирешүүлөр пайда болуп атат. Ушуга окшогон нерселерди биз тилекке каршы бир 5-10 жылдагы келечекти көрө албай атабыз. Ошого жараша биз мындай чечкиндүү бир чараларды көрө албай атабыз десем болот да. Сиз мына туура айтып кеттиңиз. Мунун баардыгы туура эмес кадрдык саясаттан. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биз баягы өзүмө жакын адам, ишенимдүү адамым деп туруп, бирок ошол ишенимдүү адам ошол берилген участокты тартып кете алабы, ошол жумушту мындай жөндөп кете алабы, ушуга баа бербестен бул мен өзүм адам деп коюп атабыз. Тилекке каршы мына парламенттен да баардыгыбыз кыргыз коомчулугу көп болду. Ушул мамлекеттик түзүлүш боюнча канча министерство бар өкмөттө, ошону билбеген министрлер бүгүнкү күндө министр болуп отурушат да. Министрлиги эмне, кандай функциялары бар, кандай задачалары бар, ошолорду билбеген адамдар тилекке каршы бүгүнкү күндө отуруп атат да. Ошондон улам булар баягы болуп аткан процесстерге өз убагында жакшы бир саресеп салып, ошого анализ жасап, коркунучтарды мындай аныктап чыгып, ошого жараша бир мындай учуру келгенде туруштук бере албай калат. Жана бүгүн ошону туура жагдайга салууга чаралар көрүлбөй жатат десем болот да. Сөзүңүздө калет жок, бирок мен сизге чейинки да кандидаттарды чакырганда баардыгы эле көйгөйдү ушул жерден эле айтып жатат дагы. Ошол боюнча калып жатат да. Анан эми мисалы үчүн жогоруда сиз айткан нерселер абдан эле коркунучтуу. Мисалы үчүн ошол эле чек аранын чечилбей жатышы, чек арабыздын боштугу, ошол эле бүгүнкү күндө биздин жарандар бир нерсени күтүп жаткандай абалда жашап жатышат деп айтып жатасыз. Мунун баарын сиз алдын ала көрүп турсаңыз, муну каяка жеткириш керек, кимге айтыш керек, муну ким чечет? Маселен, биз бул маселелер боюнча парламентте дайыма өзүбүздүн позициябызды айтып келгенбиз. Ошондон улам дагы мына кийинки чакырылышка биз шайлоого бара албай калдык да. Себеби эң чоң адамдардын ошол биз өзүбүздүн позициябыз, өзүбүздүн мындай пикирибиз болгондугу үчүн, ошол өзүбүздүн сөзүбүздү айткандыгыбыз үчүн бул сөздөр көпчүлүк учурда баягы жакпай калгандыктан биз мына кийинки парламентке шайлоого да барганга мүмкүнчүлүктөн ажыратылып калдык да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мындай альтернативдүү башка бир пикирлерди угуу бизде жок да. Ошол жакшы адамдар бар, мындай көп маалыматтар бар. Азыр сиз айтып атпайсызбы? Көп адамдар ушул жерден келип студиядан ар кандай Кыргызстандын келечегине коркунуч жараткан жагдайлар боюнча өзүнүн пикирин билдирип келе жатат деп айтасыз. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ушуну уккан адам жок. Чакырып ошол ар бир тармактын адистерин чакырып, эмне болуп атат? Биз кайсы жака баратабыз деп бир кеңеш салыш керек да. Президентибиз жакшы баштады эле, элим кайда баратабыз деп. Бирок эми ошо кайда баратабыз деген маселени талкуулаш керек да.
ар кандай адистерди, ар тармактагы адистерди чакырып алып биз кайда баратабыз, туура баратабызбы же туура эмес баратабызбы, эмне чараларды көрүшүбүз керек. Биздин бүгүнкү күндө мындай альтернативдүү пикирлер негедир ушул бийлик структурадагы адамдарга мындай кереги жоктой да. Биз эң акылдуубуз, биз бүт баарын билебиз, эч кимди укпайбыз, биз өзүбүз билгендей кылабыз дегендей мындай түшүнүк жаратат да мендечи. Ошондон улам мына ошол эле көп мамлекеттерде общественная палата дегендер иштеп жатат. Мындай ар бир тармактан мен деген адискөй адамдарды, тажрыйбалуу адамдарды топтоп, ар кандай баягындай процесстерге ошол бийликтин көз карашынан башка бир көз караштарды угуп, балким ошолордуку туурабы, анан алардын чечүү жолдору кандай деп аларды угуп, салыштырып. Мен ойлойм бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызда жакшы адистер бар, ар бир тармак боюнча мындай өзүнүн пикирин айтып, өзүнүн сунуштарын бере турган. Бирок тилекке каршы ошого талап жок бүгүнкү күндө бийликте. Ошону угуп, ошого жараша бир мындай иш-чараларды көрүүгө талап жок. Мына бизге келген талапкерлер ар бири ушул президенттикке өзүнүн талапкерлигин коердун алдында баары эле ойлонушат болуш керек. Эгерде мен президент болуп калсам, өлкөгө бүгүн эмне жетпейт, кантип башкарат элем, кандай бир нукка салат элем деп. Ошол ой сизде кандай пайда болду? Мен ушунун баарын мына 21 жашымдан мен ушу мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрөм. Өтө мындай жооптуу кызматтарга чейин иштедим да, мамлекеттик кызматта иштеп. Анан парламентте да отурдум. Тилекке каршы ушу парламентте кабыл алынып аткан чечимдер, өкмөттө ушул президент тарабынан чечилип аткан баягындай ар кандай кабыл алынып аткан чечимдер мындай туура болбой аткандыгы, же болбосо ошол жерде мындай туура пикирлерге мындай кандайдыр бир жактырбоо маани бербей жаткандыгыны, бирөө мындай өзүнүн пикирин айтып, булардыкы туура эмес десе, аларга куугунтуктоо жарыялап, ушул баардык процесстер албетте анан жаңы мен айтып кеткен коркунучтар мен мындай кайдыгер болуп жатканга мындай мүмкүнчүлүк бербеди да. Мен дагы ушу өз мүмкүнчүлүгүм менен колдонуп, ушуну жеткирип, программамды жеткирип, ушул кыла турган иш-чараларды, Кыргызстандын алдында турган ар кандай көйгөйлөрдү, коркунучтарды элге жеткирип, ошону менен бир добушка ээ боло турган болсок, ушуну бирөө жок дегенде бирөө ушуну уга турган болсо, ушуну угуп, өзү үчүн бир жакшы чечимдерди кабыл алып, туура саясат алып барса деген ниетте биз ушул иш-чарага аттанып жатабыз да. Анан албетте бүгүнкү күндө ар кандай суроолор бар. Мына мынчаңар чыгып атасыңар, кимиңердин канча мындай дараметиңер бар, өзүңөр өткөнгө мындай немеңер жетеби, көзүңөр жетеби деген да суроолор көп. Бирок бир нерсени айтып коюшубуз керек да, тилекке каршы биздин коомубузда баягы акчага басым көп жасалып калды да. Акчанын өзүнүн өз келечегини же болбосо өз добушуну акчага саткан элдин келечеги жок деп мен ачык айкын айтып койсом болот. Себеби ошол акча менен добушту сатып алып келген, бийликке келген адамдар сөзсүз турган сөз элдин байлыгыны, мамлекеттин байлыгыны, жерини, элини кошуп эртең сатат деген ишенимдемин мен. Ошондуктан элибиз бүгүнкү күндө бир айтылып аткан сөздөргө бир маани берип, ошонун өзүнчө бир мындай сарасеп жасап, бир жыйынтык жасап, туура тандоо жасашыбыз керек. Мына дагы бир 6 жылга эгерде биз туура эмес жаңы мен айткан адамдарды шайлай турган болсок, анда Кыргызстанда мына бүгүнкү болуп аткан эң баалуу нерсебиз бул тынччылык. Согушубуз жок, тынч аман жашап атабыз. Ушуну да жоготуп коюу коркунучу толук ыктымал. Бүгүн баарыбызга маалым болгондой, кошуна Өзбек мамлекетинин премьер-министри бизге бүгүн расмий иш сапары менен келди. Ал киши ушул учурда биздин премьер-министр менен жолугушуп, бир топ маселелерди чечип жатышат. Бул кишинин келгени ар кандай табышмактуу ойлорду коомчулукта жаратты. Биринчиден муну шайлоо маселесине келди. Бул иши себеби өзүңүзгө дайым болгондой, биздин түштүк өрөөнүндө өзбек улутундагы кыргыз жарандары көп десек дагы болот, жетиштүү, алардын добушу биздин жарандар катары кетет. Ошол маселени чечкени келди деп бирөө жарым айтса, экинчилер айтып атат, биз мына ушул Ислам Каримов бул дүйнөдөн өтүп кетти, ал киши ордуна жаңы президент келүү менен биздин ушу буга чейин чечилбей келген чек ара маселелерибиз чечилет.
ошол бул киши ошол чек ара маселесин чечкени келди деп дагы бир ойлорун айтып жатат. Кээ бирлер болсо биздин бүгүнкү күндө өз талапкерлигин койгон Жээнбеков Сооронбай Шариповичти биздин кошуна өзбек мамлекети толугу менен колдоорун билгизип, өздөрүнүн бир жакшы ойлорун билгизгени келди деп. Бул эми коомчулукта айтылган бүдөмүк ойлор. Мунун кайсынысына сиз кошулат элеңиз? Эми ар ким ар кандай ойлой берет, бирок мен бул эки мамлекеттин жакын кошуна мамлекеттердин бул кызматташтыгы мындай турган сөз деп айтат элем. Бул шайлоого байланыштуу деп мен көп эле буга байлабайт элем. Туура айтылып атат, акыркы жылдары бизде мындай ушу кошуна мамлекеттер менен анча мамилебиз болбой калган. Азыр эми ушуну оңдоп бир жакшы нукка салуу боюнча аракеттер болуп атат. Муну колдоо керек. Мындан бир кандайдыр бир кыр издеп, туура эмес нерселерди издештин кереги жок деп ойлойм. Тышкы саясатта дагы эң негизгиси ушу алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деген принцип менен биз алып барышыбыз керек. Сөзсүз түрдө биз ошол эле Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кытай мамлекеттери менен эң бир жакшы мамлекеттерди. Албетте биз бул катнаштар баягы эки тараптуу жана биз өзүбүздүн саясатыбызды өзүбүздүн улуттук кызыкчылыкка багытталган саясатты жүргүзүшүбүз керек. Ошондуктан мен мындан бир кандайдыр бир немелерди издебейт элем да, мындай баягы туура эмес, баягы шайлоого байланыштуу же болбосо ошол эле биздин кыргызстандык өзбек, Кыргызстанда жашап аткан өзбек боордошторубуздун добушун алууга багытталган деп ойлобойт элем мен. Сөзүбүздүн аягында үй бүлөгө байланыштуу бир суроо мен талапкерлерге буга чейин да суроо берип жатам. Мисалы үчүн ар бир талапкер ошол мамлекет үчүн, эл үчүн күйүп аткандыгы жөнүндө өздөрүнүн ойлорун кенен айтып жатат. Сиз менен болгон маекте дагы бир ошондой бир жалындын, ошондой бир күйүүнүн, кайгыруунун, тынчсыздануунун илебин сезип жатам. Мисалы сиз өзүңүз өстүрүп тарбиялап жаткан үйүңүздө балаңызбы же кызыңызбы ошонун келечекте кыргыз эли үчүн кандай инсан болуп чоңоюшун каалайт элеңиз? Биз өзүбүз кичинебизден ушу элге кызмат кылууду максат коюп чоңойгон. Ушу элге кичине эл агартууга бир салым салсам же болбосо дарыгер болуп ушу элдин саламаттыгына кызмат кылсам, айтор кандай бизде жаштыгыбызда кыял болбосун, ушу элге кызмат кылуу болгон мындай сезим менен, кыял менен чоңойгонбуз. Ошол сыяктуу эле мен 5 балам бар. 5 баламды дагы ушу дайыма ушул элге пайдаңар тийсин. Себеби биздин ата энебиз да бизди ушундай чоңойткон. Жөнөкөй эле ошо үй иштерин жасап бош отуруп калганда дагы ошо туугандарга, тиги кошуналарга кылып аткан иште, чарба иштеринен жардам берип койсоңор, эртең алар силерге келип жардамдашат деген ушундай өңүттө бизди тарбиялап келгенде, биз дагы эми албетте бүгүнкү күндө мынтип бирөөлөргө жардам бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок, бирок негизинен тарбиянын маңызын ушул өзүң үчүн эч качан жашаба, өзүң үчүн эле мындай эме кылбастан, ушу келечекте ошо бирөөгө пайдаң тийсин. Мунун ичинде албетте эң негизгиси ошо коомуңа, мамлекетиңе кызмат кылсаң, ошого бир салымың тийсе деп тарбия берип келебиз да. Ошондуктан мен азыр балдарым албетте жаш, Кудайым буйрса келечекте элине, элинин керегине жараган уул кыздардан болуп чоңоет деген үмүтүм бар. Маегизге чоң рахмат, Улукбек мырза, абдан кызыктуу маек болду. Мен негизги эле ушул долбоорду баштап ар бир талапкердин оюн угуп жатканыма абдан кубанычтамын, анткени деген ар кимдин ою ар кандай. Ошол эле Кыргызстандын көйгөйү бардыгын чогултуп келсең, эртең ошол биздин элибиздин, улуу кыргыз элинин жаркын келечегине бараткан бир жол, бир жарык деп эсептесек да болот. Анын ичинде мына сиздин дагы оюңуз абдан бир коомчулукка керектүү нерселер болду. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы ушул элге жеткирчү нерселериңиз болсо, айтчу сөзүңүз болсо, биздин студиябыз аркылуу кайрылып турсаңыз болот. Биз болгон кандидаттын баары президент болот деп айта албайбыз, бирок деген сизге окшогон ушундай калыс оюн айтып, терең маанисин элге түшүндүрүп бере ала турган талапкерлерибиз, инсандарыбыз көп болсун деп айтып кетмекпиз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге Жаңы Дор саясий партиясынын негиздөөчүсү Улукбек Кочкоров келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Муканбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.